Аймактар өнүкпөй жатат. Иш орундар жок деген сындоонун да чеги болуш керек. Бүгүнкү күндө каалоо болсо, алыскы Чоң Алайда деле бир киши эмес, бир үй бүлөгө да жумуш табылат. Муну Чоң Алайлык Жумадилланын мисалында айтып беребиз. Жумадилла Жапаров мамлекет үчүн, эл үчүн каражанын карч урган инсан. Ал өзү эле эмес, үй бүлөсү, кайын журту, жек жааты менен мамлекеттин өнүгүүсүнө өтө чоң салым кошуп жатышат. Мамлекеттин өнүгүүсүнө мындай салым кошуу ар бир эле кишинин колунан келе бербейт. Бүгүн да бир да тууганын жетекчиликте жок. Сиздер башкалар кошо Россияда чүйдө миграцияда жок туугандар. Анда сөз башынан болсун. Жумадилла Жапаров Чоң Алай районунун акими. Бир тууган жеңеси Саадат Туйгунова акимдин орун басары. Жакында эле кызматын тапшырды. Бир тууган агасы Ихматилла Жапаров болсо салык кызматынын Чоң Алай району боюнча башкармалыгынын начальниги. Тууганы Кангелди Жапаров райондук Токой чарба ишканасынын башчысы. Бир тууган бажасы Эркинбек Алимбеков мектеп директору. Келини Эркингүл Мамажакыпова бала бакча башчысы. Бир тууган кайнэжеси Айтилла Туратова бала бакча башчысы. Карындашы Анаргүл Жапарова бала бакча башчысы. Дагы бир карындашы Шайыргүл Жапарова да бала бакчаны жетектейт. Уулу Саарбек Жапаров болсо Чоң Алай райондук социалдык фонддо кызматкер. Аялы Рахат Туратова Чоң Алай райондук социалдык фонддо кызматкер. Бир тууган иниси Улукбек Жапаров Чоң Алай райондук социалдык фонддо кызматкер. Дагы бир тууган иниси Кенжебек Жапаров Чоң Алай райондук ооруканасында бухгалтер. Мектепте, соцфонддо, соцпомощто, өкмөттө бүтүн мисалы үчүн мына жумаштын маалда иштеген өкмөттөгү балдар азырга чейин иштеп атат. Эмне үчүн олар? Жаштардан коюш керек. Ротация кылыш керек, 5 жыл туруп. 5 жыл коюш керек, онун башка фил иштетпеш керек. Иштеткенде ол балган адамды көрөп кабыл албайт экен, башка да кылбайт экен. Бул көрүнүш бир эле Чоң Алайда эмес, Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кездешпей койбойт. Айтайын дегенибиз, райондордогу мамлекеттик кызматтардын жетекчилери өмүр бою башкарма болуп калкалап, кызматтан кетсе да тактысын жакындарына мурастаган өнөкөттөн качан арылат экенбиз.